Туугандар, азыр эми мынандай. Чалмакейди мурунку мэр Токторбаев чалып кеткен. Ал көрсө азыр эми түшүнүп атам. Бул жерде элге барып жанагы элди сөгүп атканын, аларды урушуп атканын, аларды мажбурлап чыгарып атканын, ар кимге ар түрдүү убадаларды берип атканын YouTube'га, Instagram'га, TikTok'ко, жанагы Facebook'ка чыгарган эмес экен. Көрсө ал ийгиликтүү болуп баягынтип снос болуп атканын, анан баягы лентаны кесип атканын, анан мынантип жанагы жүрөк көргөзүп мынантип бир артист болуп атканын ошолорду чыгарыптыр. Анан мына жер снос болсун деп кетип аткан жерлерин чыгарыптыр. Чуркап атканын чыгарыптыр, а проблемаларды чыгарбаптыр. Азыр эми ага окшоп герой болуш өзү мындай соо адам аны кылбайт да, антип герой болбойт да, соо адам баштап санайт. Так, мынанча үйдү снос кылсак, бул жерде ушунча соток жер бар экен. Демек мунун баасы мынча болот. Анан буларды башка жака көчүрсөк, ал жерде үйдүн баасы мынча болот, жолдун баасы мынча болот, светтин баасы мынча болот, инфраструктура ушунча болот деп аларды санайт дагы кой дейт. Коркот, бирөөнүн акысына кирип кеткенден коркот. Популисттенип эле баягы сүрдүрө бериш өзү негизи көрүнгөндүн колунан келет. А бирок ал сүрдүрүлгөндөн кийинки кесепеттерди моюнга алыш көбүнүн колунан келбейт. Азыр ал сүрдүрдү. Азыр эми көбүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн. Ал ошол мэрликтен Токторбаевди албай турсаңар бул чечет болчу да деп. Кантип чечет болчу? Ал мына нерсени андан 5 бетер күчөтөт болчу. Кайсыл акчанын эсебинен чечет? Өзүнүн эсебинен чечеби? Чечпейт. Мынанча үйдү мына тургандардын бардыгын үй менен камсыз кылыш ал оңой жумуш эмес ал. Азыр бул жерде мындай болуп атат эми. Жанар Акаевтан азыр булар кабыл алсын деп талап кылып атат. Байкашымча азыр ал Жанар Акаевда буга бере турган жооп жок азыр. Себеби азыр жанагы Миктин үйү деп атышат. Миктин үйүнүн кожоюну башка да. Миктин үйүнүн кожоюну Мик да алчы. Анын өзүнүн балансы бар, анын өзүнүн эсеп кысабы бар. Аны мэр жанагы эме кылып берип койгон менен өзүнүн чечими менен эле берип койгон менен, бирок сөзү менен, чечими менен дагы эмес, сөзү менен берип койгон менен азыр аны азыркы мэр алып туруп буларга ошонун сөзүн кайталап бериш керек. Бериш үчүн жанагы Миктин акчасын төлөп бериш керек. Аны кайсы бир ишкер курду же кайсы бир акчага курулду да. Курулду, эми биздин жерде. Азыр же болбосо, жо мен аны түшүнүп атам, аны азыр ошол баш аягы жок болуп атпайбы? Наркы баш аягы жок ала берген жерлерди, анан баш аягы жок үйлөрдү бере берген. Азыр документин бере албай турат. Себеби документ ал бериш үчүн акчасын бериш керек да. Жанагы үйдүн акчасын ким берет? Маселе ошондо болуп атпайбы? Ошону эми бизден эме кылып туруп чыгарып атышат да, ошол акчанын. Азыр Мик азыр ошондой дейт да. Менин акчамды ким берет эми дейт да. Бул азыр мен түшүнгөнүмө караганда мындай кылды да. Жеңиш Токторбаев кандай кылды? Мындай кылды. Так, эжеке сиздин азыр сумкаңызда канча акча бар? 1 миллион барбы? Сизге 100 миңи жетет, 900 миң бериң, деп туруп алды дагы 900 миңни элге, кыздар чай ичип койгула. Менден деп койду. То есть өзү красавчик, а бирок акча мунуку. Ушундай болуп калды. Анан беркилер айтып атат, мэр красавчик деп атат, а буякта бирөө ыйлап атат. А ол өзү жылдыз. Ушундай болуп атат. Азыр эми ошо схеманы азыр баралы дагы ошо жерден бир көргөзөлү. Кеттик. Достор, азыр мына ушул жер жөнүндө, ушул үй жөнүндө сөз болуп атат. Жанагы мэриянын алдына барган 60 адам мына ушул үйдү талап кылып атышат. Себеби мындай болгон. Мына ушул жерде, бул Черемишка деп аталат Оштун, Черемишка кичи районунда 96 батирлүү үй курулган. Бул үйдү Ош шаардык мэриясынын балансында турган МИК деген муниципалдык ипотекалык компания деген мекеме бар болчу. Мына ошол мекеме курган. Ал Ош шаардык мэриясына карайт. Бирок мындай маселе бар. Бул мекеме 2010 жылы Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү деп жанагы Ош окуясынан кийин ошол калыбына келтирүү дирекциясы пайда болгон. Ошол дирекция үйлөрдү курган. Ошол үйлөрдүн ичинен айрымдарын ушул МИК өзүнө өткөрүп алгандагы аны ипотека кылып адамдарга берип, анан ошодон биринчи капиталын чогултуп алып, ошодон анан ошол чогулган капиталга улам бир жерди сатып алып, анан ошол жерге үй куруп, улам дагы бир жерди сатып алып, ошол жерге үй куруп, анан элге арзан үйлөрдү берип келаткан.
Бул бир жагынан ошо Ош шаарынын тургундарына арзан үй менен камсыздоочу компания болсо, экинчи жагынан Оштогу муниципалдык ишканалардын ичинен эң кирешелүүсү ушул болгон. Өзү негизи Ошто азыр тазалык ишканасы ал убыточный. Киреше алып келбейт. Дотацияда отурат. Шаардык суу канал ишканасы ал убыточный. Ал киреше алып келбейт. Оштогу жанагы троллейбустар паркы деген бар. Ал убыточный, ал дагы киреше алып келбейт. Алардын бардыгы ошол мэриянын казанынан мага бер деп оозун ачып турушат. Себеби бардыгы алар киреше алып келбеген, өздөрүн өздөрү бага албаган компаниялар. Анан эми ошонун бардыгын Ош шаардык баягы бюджеттин эсебинен ошол компанияларды багып келаткан. Кирешеге чыккан эмес алар. Анан аларды багыш үчүн кайсы бир жактан киреше алыш керек да. Ошол кирешелүү компаниялар булар Оштун баягы машина базары, Оштун кадимки азыркы мынау базар, андан сырткары ушул болгону 3 гана кирешелүү компания бар Ошто. Оштун бюджетин камсыз кыла турган. Оштун бюджетин көтөрөбүз дейт, кантип көтөрөт? Көтөрүштүн бир жолу ошол эки базар болсо, машина базар менен жана элдик базар боло турган болсо, үчүнчүсү мына ушул муниципалдык ипотекалык компания болгон. Бул киреше дагы алып келген. Андан сырткары элге жанагы арзаныраак үйлөр менен элди камсыз дагы кылып аткан. Андан сырткары баягы мал менен шаарда мындай иштер болуп турат. Мисалы бир аябай майып болгон бирөө болот. Ошол майыпка мисалы президент келет, же болбосо мэрия келет, же болбосо мисалы эгемендүүлүк майрамы болот, Нооруз майрамы болот. Ошондой майрамдарда символикалуу түрдө бир квартираны алып ошол бир бечаранын көзүн ачып, ошого жаша деп кое турган каражат керек да. Ошондой квартира керек. Ошондой квартираны дагы ушул МИК камсыздап берип турган. Ошого дагы керек болчу. Кечегинде мисалы 3М, 4М төрөп коет бирөө. Анан ага дагы көңүл буруш керек. Аны кандай кыласың? Аны барып эгерде бир компаниядан бир квартира берчи, президент келет эле эртең ошого мына 4М бирөө төрөгөн экен, ошого берели десең, компаниянын кыжыры келет. Себеби ал айтып атат: мен салык төлөп атам го. Ушунча адамдын айлыгын төлөп атам го, соцфондун төлөп атам го. Бардык эмелерди эч кандай жеңилдиги жок, жерди сатып алып атам. Условиялардын бардыгын сатып алып атам. Неге мен кайра эле силерге квартира башканы бере берем деп айтат алар. Анан ошон үчүн, ошол баягы ишкердин укугун бузбаш үчүн, ишкерге зулумдук кылбаш үчүн ошол МИКке окшогон мындай мэриянын өзүнүн компаниясы болгон. Ушул МИК болгон.